Ашанын арам акчаларын актап жаткан Апрель. Кыргызстандын экс-президент Алмазбек Атамбаев көп акчасынын бир бөлүгүнө өзүн мактатып жактатып, оппоненттерин күнү-түнү шылап туруу үчүн Апрель телеканалын ачып алган. Акчалары кайдан жыйналгандыгынын сырлары акыркы убактарда резонанстуу иштерди ачууда дагы көп ачылат. Алардын баары ачылса, бирөөлөрдө шоомак түгүл, өз башына ээ болбой калышы да мүмкүн. Анан убагы келгенде кожоюнунун саясий тагдырына кошо бул телеканалга да сентябрдын күзү келип, жалбырактары куулуп, апрелдин ар түркүн гүлдөрү ачылып, анан чириндилер гана калаары шексиз. Телеканалдын негизги коноктору коррупция боюнча айыпталып жаткандар, кызматтарынан алынгандар, кызмат сурап же жер сабап жүргөндөр экендигин жакшы билесиздер. Анан да саясий маалыматтардын бири да Ашанын уруксатсыз эфирден кетирилбейт. Алган айлыкты сөзсүз актаганга аракет кылуу керек. Бирок ал тазабы же элдин жон терисин сыйрыганданбы? Апрелдин жазынан кийин сентябрдын күзү да келерин Ашанын арам акчаларын актоого жанталашып жатышкан. Апрель ТВ телеканалынын журналисттери эстей жүргөндөрү жакшы. Балейнин баарын былгыткан Фаритпи? Саясий интриганы мыкты өздөштүргөндөр өзүн гана ойлоп, бирдиктүү команданы бөлүп жарганга уста болот эмеспи? Атамбаевдин оң колу болуп жүргөн Фарит Ниязов дагы ушундай оюнчулардын алдыңкы катарына кирерин жакшы билебиз. Ниязов интригадан башка жарытылуу иш жасай албай турганын кызматта турганда көрсөтпөдүбү? Азыр дагы ошол ишин улантып жатканын Атамбаев эле көрбөсө, форумда жүргөндөр айтып эле жүрүшөт. Фарит мырза партиялаштарына телефон чалып, форумга келип кетүү буйругун бергенди дагы деле токтото элек экен. Ниязовдун ким экенин билгендер анын айтканын этибарга албастан, сенин айтканың бизге өтпөйт деген жообун узатыптыр. Мындай жооп болорун билбеген Ниязов аларды өзүнө баш ийген гезиттер аркылуу жамандатып жатканын, бул кылыгы менен шефинин аброюн нөлгө түшүргөнүн Атамбаев качан аңдайт? Ансыз деле Фаритке ишенип жүрүп, азыркы күнгө туш болбоду беле. Кылыч Султан Алмазбек Атамбаевдин заказын кантип аткарды? Мансап үчүн кимдин болсо дагы камчысын чалууга даяр турган Кылычбек Султановду тааныйсыз да. Шоу ырчыларындай болуп өзүн өзү Кылыч Султан деп атап алган. Учурда Түштүк Кореядагы Кыргызстандын элчиси болуп эмгектенет. Мына ушул элчи мырза өзүнүн чыныгы жүзүн көрсөттү. 22 сентябрь күнү депутат Аида Исмаилова өзүнүн Facebook баракчасына бизде бардык жүргүнчүлөрдү Сеул Алматы рейсинен алып салды. Ага себеп кызуу абалындагы биздин министрликтердин бириндеги жогорку кызматтагы чиновник айымды 1,5 саат чыгара албай коюшканы болду деп жазган. Окуя эмне жөнүндө экенин түшүндүңүз болуш керек. Ошол эле күнү Кылыч Султан бул чиновник айым эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Зууракан Каденова деп айтып чыкты. Ал бул чиновник айымдын Масалалда болгонун өз көзү менен көргөндөй айтыптыр. Бирок дал ошол убакта Кылыч Султан Сеулдагы аэропортто эмес, Кыргызстанда жүргөн. Ошондо мыйзам ченемдүү суроо жаралат. Кылыч Султан Каденованын мас экенин кайдан билди? Анын спирт ичимдигин ичкенин тастыктаган справка барбы? Жок. Анда Кылыч Султан эмнеге таянып Каденованы мас абалында деди. Айрымдар жазып аткандай, Каденова мамлекет башчысына эч кандай туугандык жайы жок. Ал эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басарлык кызматына 2015-жылы эле келген. Анда Кылыч Султан эмнеге жалган маалымат берди? Же ал муну экс-президент Ашанын кызыкчылыгы үчүн атайлап жасап атабы? Биз ага тиешелүү Супер KG порталы Ашаны мактаган маалыматтарды берип атканында сонун билебиз. Каденованы колдойлу деген оюбуз деле жок. Ал тиешелүү жазасын алды. Болгону бул окуяда Кылыч Султандын жасаган саясий шоусу кызык болду. Буга чейин Кылыч Султан Малайзиянын элчилиги кызматынан кетээрин билип, дал ушундай шоу жасаган эле. Эмнеси болсо да бирөөнүн ар намысына шек келтирген Кылыч Султанга кандайдыр бир чара көрүлүшү керек. Көнгөн адатым илимге да пайдаланыптыр. Бирөөнүн эмгегин уурдап, илимдин кандидаты, доктору болгон арсыздардын көч башында жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров турат экен. 2009-жылы экономикалык өнүгүү жана соода министри болуп турганда экономика илимдеринин доктору наамы үчүн Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо стратегиясы деп аталган 256 беттен турган диссертациясын жактап, анда Шайлообек Мусакожоев, Азгануш Мигранян, Авазбек Момункулов жана Нурматбек Мамбеталиев аттуу кыргызстандык илимпоздордун эмгектерин, Орусиянын Каржы академиясынын Бараева деген студентинин 2002-жылы жазган курстук ишин колдонгон. Бирок Мусакожоевдин башка авторлордун эмгектерине шилтеме берген эмес. Кайран гана Эргул көнгөн адат калабы болуп, уурулук методун башкасы бүткөнсүп илимде да колдонгон экен. Коррупция боюнча ишине эми бул былыгын кошуп чара көрүшсө жарашмак, чалжаңдатпай. Декабрь айында абал курчуйбу, эскинин калдыктары баш көтөрө баштады.
Өлкөдөгү абал декабрга барып татаалдашат деп эскинин калдыктары сөз таратышып жатышат. Алардын прогнозу боюнча декабрда экономикабыздагы жарга такалганы байкалып, саясатчылар бийликке каршы активдүү иштерди башташат экен. Кызыгы ошол айда КСДПнын лидери Атамбаев коомчулукка ачык аралашып, интервьюларды берери күтүлүүдө. Бийлик бул маалыматтын үстүнөн азыр иштебесе кеч болчудай болуп турат. Кечээ эле оргу баргы сүйлөгөн Мискенбаев деген неме Атамбаевди сүттөн ак кылып сүрөттөп, кыргыздын ата түркүнө теңеди. Бул маекте ал азырынча менин коомчулукка Мискенбаев аркылуу таза көрсөтөлү деген ой менен шефтеринин буйругунан кийин берген болушу керек деген шек жаралууда. Саясатчылардын баары мурунку бийликтен жийиркенип бүткөн деп олтура берүү опурталдуу иш. Аманбай Кайыпов илең салаң иштегенде. Өткөн аптада Нарын шаарынын 150 жылдык тою өттү. Аталган тойго премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазыев барып катышты. Той болот, тойдун эртеси да болот дегендей учурда тойдун кандай өткөнү Нарын шаарынын карапайым эли талкууга алып кеп кылышууда. Көпчүлүк шаар тургундарынын айтымында той эптеп эле болуп калыптыр. Уюштуруу иштери өтө начар болду дешүүдө. Элдин кеп сөзүнө калбай губернатор Аманбай Кайыпов баштаган шаар жетекчилери жакшылап эле өткөрүүгө аракет жасашса болмок экен. Чек кызматтан кетери жакындап калганын сезип Аманбай мырза иштегиси келбей илең салаң болуп жатабы?